Саламатсыздар, бул Бакайт району Орас жаштар уюмунун мүчөсү болом, Азамат Каработоев. Биз билейин дегенибиз, таза суунун айрысы көп жылдан бери каржылап колдоп келет. Анан Кудайга шүгүр көпчүлүк айылдык аймактарда болуп калды. Бирок ошо сууну көзөмөлдөө жагында, мисалы счетчиктер шаар жерлеринде биз коммуналдык чыгымда сууга төлөөнү нормалдуу эле көрөбүз да, канча көлөм колдонсо. Айылда мисалы биздин Бакайт айылдык аймагында 1 жылга 600 сомго көтөргөн да, бул 500 сом болчу 1 жылга. Бирок чыгымы өтө кымбат, ошон үчүн өзүн жаба албайт, айыл өкмөттүн дотациясына отурат да ЖКХ. Анан бизде АТР болгон жатат да, анан күтүлүп атат, ошо 4 айылдык аймак кылат деп. Ошо 4 айылдык аймак биригип ушул айрис орнотуп берген суулар же өзүнүн бюджетине курган сууларды көзөмөлдөө үчүн ушул жаңы маданиятты калыптандырса төлөөнү счетчиктер менен айыл жергесинде ушундай долбоор болсо колдой коюшуну билейт деген. Проценттерди айтып коюң, райсанттар. Сұрағыңыз бойынша, сіздердің айыл аймақ таза су программасына кірген бе учурда? Жоқ, кірбей келет бүгінгі күні райсанттар байланышты. Таза су маселесин эгерде биздин программанын алкагында башка долбоорлор менен каржыланбаган болсо, жана коомчулук тарабынан тандалып ала турган болсо, анда сиздер киргизүү мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Эгерде сиздер максаттуу айыл аймак катары долбоордун аркасында тандалган болсоңуздар. Бакайт районунун атынан дагы